Күйөөмдү кантип даватка чыгарсам болот? Өзү ынабай айтат. Дуа кылыңыз. Жараткан Алла Тааланын колунда бардыгы. Кичине садака берип, үйдө таалим кылып, анан башка дагы бир агайын туугандар азыр алхамдулилля Кыргызстанда туугандары же болбосо бир үйдө даватка чыкпаган адам жок болсо керек. Кудайга шүгүр иншалла. Көп жерде эле бирөөнүн кудасы, бирөөнүн тайкеси, бирөөнүн атасы, бирөөнүн иниси, бирөөнүн кошунасы чыгып келген алхамдулилля. Акырын аракет кылсаңыз чыгат иншалла. Мен балагат жашка жетерден 5-6 ай мурун намаз китептен жаттагандарымды медреседе окуган жеңеме айтып бергенден кийин намаз баштагам. Бирок мен 2 жылдай фарыз намазынын 2-чи рекетине эле зам сурө кошулуп окууларын билген эмес экем. 2 жылдан соң медресеге келгенде гана билдим. Ага чейин мен фарыз намазынын 4 рекетинин баарына зам сурө кошуп окуп жүрүптүрмүн. Ошондо мен окуган намаздарымды кайра кайтарып казасын окуп береминби? Жок, окуп бербейсиз. Караңыздар, фарыз намаздарда биринчи, экинчи рекетте Фатиханы окуйбуз. Зам сүрөсүн кошуп окуйбуз. 3-чү, 4-чү рекетте Фатиханы эле окуйбуз. Зам сүрөнү кошпойбуз. Түшүнүктүбү? Зам сүрөнү биринчи, экинчи рекетинде кошуу бул важип. Фатиха сүрөнү 3-чү, 4-чү рекетте окуган сүннөт. Бирөө окубай калса деле намаз боло берип өтүп кетет. Сүннөттөн кургалат. Бирок намазы бузулбайт. Бирок кимде ким эгерде 3-чү же 4-чү рекетине же экөөнө тең фарыз намазда зам сүрө кошуп алса, анда жаңылыш саждасын кылыш керек. Себеп кечиктирип койду. Фарызды кечиктирип койду. Важипти кечиктирип койду. 3-чү рекетине кошуп атат. Кыямга туруш керек эле, ошону кечиктирип койду. Рүкүүнү кечиктирип койду, то есть. 4-чү рекетине кошуп койсо, мына рүкүү саламды кечиктирип койду. Ким кечиктире турган болсо, анда эмне болот? Сажда сахв деп коет, жаңылыш саждасы. Эми азыр сиздики 2-чи, 3-чү рекетте окулду. Жок, окуп алган чакта делечи, билип окуп алса деле кайтарылбайт. Түшүндүңүздөрбү? Намаз кемчилдиктүү болуп калат. Себеп намазды качан казасын кайтарып окуйт, качан фарыздар эгерде колдон чыгып кетсе. Бул 3-чү, бул сиз важип аткарбай койгонсуз, будан ары кандай кылбаңыз, эми истигфар тоба кыласыз, билбестикте Алла Таалам иншалла кечиримдүү. Үй бүлө маселеси, жолдошум тууралуу сурайын дегем. Жолдошумду жамандабайм. Ал жашаганыбызга 10 жыл болуп калды. Бири-бирибизди түшүнбөй келебиз. 2 балабыз бар. Бир-экөөгө 12ге көчтү. 12ге көчтү жолдошум. Жок. 1-2ге көчтү. Бирөө 2ге көчтү дейт, чөтө түшүнбөдүм. 2ге көчтү. Жолдошум түрмөдө 3 жылга срок алган. Интернеттен ойнойт. Акчасын 5 дейби, жетпей жок калат. 5 мүнөт болсо керек да, толук жазылбай калган окшойт. Акча сал деп кыйнай берет. Утулуп калса сен күнөөлүсүн дейт. Чалып алып сөгүп мени жамансың. Жыргаган жокмун, сени алып дей берет. 10 жыл чыдадым. Балдар жетим болбосун деп билбейм, эмне кылышты. Акча бербейм десем, чыкканда көрсөтөм дейт. Башкалар оңолбойт дешет. Эмне кылам? Сууга дем салып, арам жолго барбасын деп ичирсе болобу? Аллаху акбар. Мына кетип калган. Адамдын башына кайгы келгенде дагы эле күнөө кылуу, андан чоң бактысыздык жок да. Башыңа кайгы келгенде сен дагы күнөө кылып атасыңбы? Башыңа кайгы келди, дагы күнөө кылып атасыңбы? Өткөндө баягы турса жер титиреп атканда, жер титиреп адамдар өлүп атса, бирөө уурулук кылып атат да. Ошол окшогону адамдын башына кайгы келгенде тооба кылып, ыйлап, жалбырап, Алладан жакшылыкты сурап, өзү кичине эс акылына келиш керек да. Өзү мындай туугандар. Алымдар айтышат да. Мына ажалы жеткенден кийин өлүм периштеси келип жандарды алып кетет. Ошо жандардын баарын кырып алып кетип атат да.
Бул ал үчүн эмес дейт. Бул бейкапар жүрөктөрдү ойготуу үчүн дейт. Күнөөгө малынган нәпсилерге насаат айтыш үчүн дейт. Алып кетип аткандар жаныбыздан, туугандарыбыздан кетип атпайбы? Бейкапар жүрөктөр ойгонсун дейт. Ал Италияга кетмек. Мына жакта ойгондуңбу, ойгонгон жоксуңбу деп атат. Дагы деле ойгонбосоң, Напсынын кулу болгон насаат алсын, дагы эле напсынын кулуна таштабай. Бул эми түрмөдө болсо, сурак алса, анын үстүнө өлгөндүн үстүнө көмгөн, тооба кылгандын ордуна дагы ал жерде бир кумар ойноп, уткузуп, аялын сөгүп, дагы тигиндей деп. Бул кандай адам бул? Динсиздик, имансыздык, өлүмдөн коркпогон, ахиреттен, дозоктон коркпогон кеби да мына. Мындай кылбаш керек. Дагы маша 10 жыл жашаса, балдарды ошо жетим болбосун деп сабырдуу, кайраттуу аял экен. Болсо толук акысы бар ажырашууга бергенге. Толук акысы бар. Ошон үчүн иншалла мындай кылбай, ошо түрмөдө күйөөсү дагы ише тооба кылып, истигфар кылып, алхамдулилlah бала чакан жакшы багып атабы. Мен тооба кылып чыксам, иншалла Кудай кааласа оңолсом, жакшы иншалла үй бүлө куруп жашайбыз деген ордуна мына кандай жаман нерселер эди. Зына кечирилбей турган күнөөбү? Мен ушул арамга барып алып, эми аябай өкүнүп ыйлайм. Бул күнөөмдүн айынан өзүмдү жемелеп, жактырбай урушуп кайгырамын. Мен жол таппай адаштым. Жок, кечирилбей турган күнөө эмес зына. Тооба кылып, чын жүрөктөн тооба кылган болсо, тообанын шарттарын мурда айтканбыз, Алла субхана ва таала кечирет. Мындан кийин эч качан зына жана зынага чакыра турган аспаптар, несе музыка болобу, башка жөнү намахрамдар менен аралашуу жана башка маселе болобу, таштасын, иншалла Алла таалам кабыл алат.